Азыр жалпы Бишкек шаарында чоң көчөлөрдөн 6 чоң көчө жасалып атат. Ал эми майда көчөлөрдө жалпысынан 40тан ашык көчө бар. Азыркы учурда сиз экөөбүз турган бул Горький көчөсү. Горький көчөсүндө Айтматов проспектинен башталган 7 апрелге чейин ушул аралык жасалат. Мунун аралыктын узундугу 2 километр 400 метр аралыкка жетет. Бул жерде азыркы учурдагы иш жүргүзүп аткан Дорстрой Групп деген компания ал эми Карл Маркса азыркы Юнус Алиева көчөсүндө ал жерде болсо Моздорстрой деген компания жасап жатат. Ал Сухрай Батырдан баштап Горькийдин кесилишине чейин алып келет ал жолду. Акунбаев көчөсү болсо бүттү. Акунбаев көчөсүндө Юнус Алиев көчөсүнөн баштап 7 апрель көчөсүнүн ортосунда аралык жасалган жок. Анткени себеби ал жерде жылуулук тармактарында чоң ремонт иштерин жүргүзүш керек экен. Ошол себептен ошол аралык калды. Ал кийинки жылга пландаштырылды. Андан ар жагы Достоевскийге чейинки аралыкты Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан жасалды. Ал эми Жибек жолунда жасалып атат. Жибек жолунун бир тарабы буюрса бүтүп баратат. Экинчи тарабына өтөбүз эми ар жагына. Ал жерде жолдордун алдындагы бизде мына канализация, люктар ушулардын проблемасы өтө чоң. Себеби бизде баардыгы ушул мурунтадан эле ушул жолдун ортолорунда экен люктар. Ошол себептен могу люктар көбүрөөк колду кармап атат да. Ал жүргүзүлүп аткан иштер болсо Бишкектин мэриянын бюджетинен каралган акча менен жасалып атат. Быйылкыдай чоң объемдо чындыгында мындай жолдор бул акыркы жылдары жасала элек болчу. Бир айта кетүүчү нерсе, мурун жасалып аткан жолдордун деле көбү жасалган, бирок азыркыдай комплекстүү жасоо жагынан бизде жасалып аткан жагынан айта кете турган нерсе, бир эле учурда фасадтарды да жасап атабыз, чубалгыларды алып атабыз, арыктарды түздөп кетип атабыз. Бага благоустройствосын кошо жасап кетип аткан үчүн бага көбүрөөк убакытты дагы талап болуп атат. Ошону менен бирге көп жумуш иштелип атат. Анан айта кетүүчү нерсе, бул убактысынан мисалы 15 октябрда бүтүш керек бул, бирок биздин болжолдо ушул 31 августка деп баарына чек койгонбуз. Ошо 31 августка чейин шаардын мэри Айбек Жанышбековичтин ошол тапшырмасынын негизинде борбордук бөлүктөн чыгып кеткенге аракет кылып атабыз да. Анан кийин борбордук бөлүктөрдөгү жолдордон чыгып кетсек, четтериндеги четки көчөлөрдү жасоо биз үчүн жеңилге турат. Жасалып аткан иштердин баарын тыкыр көзөмөлгө алып атабыз. Анан баягы интернет желелеринде мурун эле чөпкөл люктарды алып чыгып болсо, мурдагы эле жасалып кеткен жанагы Калия Рыповского жолдун бузулуп кеткен жерлерин алып чыгып эле анан кийин мына жаңы жолдор бузулду деп көрсөтүп атышат. Мисалы эле айтайын, Пудовкина көчөсүндө Калия чыгып кетти деп ызы чуу болдук. Муну эми карточный кылып кесип жасап атабыз. Ошол эле учурда ал жолдун салынганы 2011-жылы салынган жол Пудовкина көчөсү. Ал эми биздин жасаган аралык болсо Пудовкинада ылдый жагында Акунбаев көчөсү менен кесилишкен жерде жасалды. Ал эми үстүңкү Сүйөркулова дагы жанагы жол бузулуп кетти деп чыгарып алып анан ызы чугуп, баягы эми чындыгында элдин сабырына рахмат. Ушул бизди да күтүп берип атат. Монча канча жолдун баары жабык турат. Ошол эле учурда күндөп түндөп иштеп атканыбызды деле көрүп атышат. Анан чыдап берип аткандарына рахмат. Бирок ушул биздин кыргыздардын 90% жолчу экенин мен эми билдим да. Үйүндө жатып алып оозу менен эле жол сала беришет экен. Отуруп алып эле баягы интернетке жаза беришет. Анан кийин кыргыздын жакшы сөзүн айтсаң деле тескери буруп салат. Мээ кайнаткан ысык болуп атат, мээ эрип атат десең эми тиги кышында мээси эмне болот, тоңобу деген суроолорду берип ушундай эле бир кычыктап эле турат экенбиз да. Бул кыргыздын баары эми чындыгында сөз баккан элбиз, бирок ар бир сөздүн дагы өзүнүн энергиясы бар, айта турган жери бар дегенде. Анан эми ысыкты мээ кайнаткан ысык деп айтам да. Анан мен эмне деп айтайын? Ысык болуп атса ысык деп айттым. Аны хайп кылгандын деле кажети жок. Эми жолдордун баарында оор жүк ташуучу машиналарга чектөө коюп, канча аракет кылып киргизбей ошентип атабыз. Бирок эми адамдык фактор бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына жолдун биягында асфальт салып атсак, үстүнө мотоцикл айдап өтүп атат, велосипед тийип өтүп атышат. Смоланы жаңы эле чачып коюп койгон болсок, ошонун үстүндө тетиги мына көчөдө жайнатып жанагы тээп жүргөн тетиги самокаттын баары ошонун үстүн тебелеп атат. Эми ушундай бир кайдыгерликтин негизинде келип чыккан жолго тоскоолдуктар абдан көп.
А бирок жалпы жонунан ушу шаардыктар элибизге абдан терең ыраазычылык учурдагы ыңгайсыздыкка чыдап берип аткан. Анан 1-сентябрга чейин Кудай буйрса мынакей Горький көчөсүнүн, Советский көчөсүнө, Байтик Батыр көчөсүнө чейин жеткизебиз. Үстүңкү Сухе Батырдан баштап Акунбаевага чейин Сүйөркулов көчөсүнө чейин асфальтты басып келатат. Эми улам жолду ачып кетип баратабыз. Ал эми Пудовкина көчөсү Медеров көчөсүнөн баштап Пулатов көчөсүнө чейинки аралык жазалып бүтүш керек. Азыр ылдыйкы тарабы ачылды, Горькийден ылдый карай. Эми Карасаев көчөсүнөн Горькийге чейинкисин ачып, анан 3-сүндө үстү жагын, жогору жагын ачабыз.